الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Murda sabaqты takror qilib qo'ydingizda, damlam. Murda sabaqda baş жағында эле экенсиз да? Жакшы. Алла берекесин берсин. Анда млого көбүрөөк күч беришибиз керек экен алдыраак кылып. Түшүнүктүү. Мурда сабакта дамлам далалаттын 6 түрүн өткөнбүз, а? Далалаттын 6 түрү бар. Лафзия, гойру лафзия деп экиге бөлүнөт. Андан соң ар бирөөсү дагы 3кө бөлүнөт. Табиия, аклия жана эмне? Вад'ия. Далала лафзия вад'ия, далала лафзия аклия, далала лафзия табиия жана кудум ушундай эле далала гойру лафзия деп. Айта кетчү нерсе караңыз. Шейх Саид Шариф Журжани рахимахулла бар го. Саид Шариф Ал-Журжани рахимахулла айтат экен, далалаттар 6 эмес, далалаттар 5 эле дейт экен да. Элестетиңиз. Далалаттар 6 эмес, далалаттардын саны 5 эле. Кайсынысы жок десе, ал айтат далала ад-далала ал-лафзия ат-табиия бар го. ад-далала ал-лафзия ат-табиия. Nam. Ошол жок дейт экен. Жок, много ад-далала гойру лафзия табиия бар го. Гойру лафзия табиия. Ошол нерсе эмне дейт экен? Жок дейт экен. Бул далала гойру лафзия табииянын ичине киргендин бардыгын Шейх Шариф Ал-Журжани рахимахулла ад-далала аклияга киргизет экен да. Аклияга киргизет экен. Ад-далала аклияга киргизет экен. Кандайча десе, ал мындайча истидлал кармайт да. Кара дейт. Кайсыл жерде далала табиия бар болсо, кайсыл жерде далала табиия бар болсо, кайсыл жерде далала табиия бар болсо, ал жерде сөзсүз далала аклия табылат дейт. Демек, далала табиияда туруп 6-чы бир нерсе кошкондон көрө ошонун баарынын далала аклия деп эле айтып кой дейт да. Шейх Шариф Ал-Журжани рахимахулла. Тамам. Бул нерсеге эң мыкты жоопту Шейх Ад-Даввани рахимахулла берет. Жок, 5 эмес 6 деген. Бул айтып атат да, неме Шариф Журжани айтат 5 эле дейт. Бул киши ошондо Журжаниге жооп берет. Бул киши Журжаниге жумхурлардын атынан эң мыкты жоопту берген киши да. Эмне дейт Шейх Даввани рахимахулла айтат, кара дейт. Тигинин истидлал неге курулду эле? Качанда табиия бар болсо, ал жерде сөзсүз аклия бар. Демек табиияны жокко чыгарып эле аклияны эле коюп коелу дейт да. Бул айтат, жок, андай эмес дейт. Бир далалаттан бир эле нерседен эки түрлүү далилат чыга бериши мүмкүн, хайфият мухталифа дейт. Кандайча? Хайфият мухталифа. Кандайча? Мисалы эшектин аңгыраган, же болбосо мына мисалдагыдай аттын кишинелегени. Аттын кишинелегенинде эки далалат бар экен да. Далала аклия дагы бар, далала табииясы дагы бар. Сахил il-Faras деп келе беле?
Sahilil faras. Bunun dalala al-aqliyasi dagı var. Jana oşondoy ele at-tabiiyasi dagı var. Dalala aqliya kandayça bolot dese? Bir nerse bar ekendigine dalalat beret da. Egerde at kişinelese, oşol kişinelegen ündü bir nese çıkardı degendi düşünsöң bul dalal aqliya bolot eken da. Antkeni akıldın takazası menen sözsüz türdө жок жерден bir nese payda bolso, аны payda kılуучу nerse бар. Kanunu sebebiyye деп koyot. Kanunu sebebiyye. Je darak düştübü, je gün kürkürödübü, je eşek аңгырадыбы, je at неме кылдыбы. Мисалы элестетиңиз, өмүрүндө аттын кишинелегенин укпаган адамга аттын кишинелеген угуза турган болсоң, ал эмне деген жыйынтыкка келет? Ат ачка дегенге жыйынтыкка келеби? Ал өмүрүндө атты билбейт. Же бир нерсе болду деген жыйынтыкка келеби? Ошо бир нерсе болду. Ушул үндү бир нерсе талап кылды. Же таш түшүп ошондой үн чыкты. Же дарак кулап ошондой үн чыкты. Же бир жаныбар ошол үндү чыгарды. Айтор бир себеп бар, конуну себебия, бир себеп бар дегенди түшүнөт ар бир адам. Ошол түшүнүк далал акылия болот экен да. Ал эми далала табиия кандайча чыгат? Алал жу. Туурабы? Караңыз. Алал жу. Эгерде мындай экенде бир эле аттын кишинелеген угуп, бир нерсе бар деген түшүнүк дагы келет бизге. Жана ал нерсе ат жана ал ачка деген түшүнүк дагы келет да. Ошол бир нерсе бар деген далал акылия болот экен. Бул өзүнчө бир хайфият. Ал эми ал ат ачка экендиги эмне экен? Бул дагы эмне? Өзүнчө бир хайфият. Демек, хайфият бир нерсенен бир нече далат чыга берет. Хайфият мухталифат болгондо гана. Ар тараптуу жагынан караганда ар кандай далилаттар чыга берет. Акли болуп, табиий болуп жана башка. Бул эми баягы мурда сабакка тиешелүү нерсе да. Бу жерде Шейх Ширкути рахимахулла да бир маселени айтып жатат. Бисухулатин деп эди. Иннама ятаяссару биха бисухулатин. Эмнеге мантыкчы адам далала лафзия вад'ияга бекем карманат. Эмнеге ушул нерсени изилдейт десе айткан. Анткени далала лафзия вад'ия аркылуу адам баласы бир маанини жеңил түрдө түшүнө алат жана жеңил түрдө түшүндүрө алат. Башка да жолдору бар. Ишарат менен бир маанини жеткизсең болот, же жазып кат менен бир маанини жеткизсең болот, же болбосо башка бир акылий, табиий далилаттар менен жеткизсең болот. Бирок алардын бардыгы же касир болот. Касир, мындайча айтканда көп маанини жеткизе албайсың. Мисалы ишарат. Элестетиңиз, сиздин максатыңыз физиканын өтө бир оор темасын түшүндүрүп бериш керек да. Бирок шарт кандай? Ишараттар менен түшүндүрүп беришиң керек. Колуңдун ишараттары менен. Кандайча деңгээлде түшүндүрүп бере аласың? Түшүндүрүп бере албайсың да. Ишараттар өтө касыр да. Мындай мен келдим, же кеттим, же мындай өтө бир жөнөкөй маанилерди гана жеткизе аласың, кыйын маанилерди жеткизе албайсың. Ошондуктан ишараттар чыгып кетти. Китабат бар го. Китабатта деле эмне? Сүйлөгөн нерсеңди жазып жеткизсең болот. Бирок сүйлөгөнгө караганда китабат оорурак да. Элестетиңиз, бир оор маселени сүйлөп түшүндүр десе жеңилирекпи, же жазып түшүндүр десе жеңилирекпи? Сүйлөп эметкен эмне? Жеңилирээк. Ошондуктан имам Шейх Ширкути рахималла айтып атат: "Лианна далалата лафзията вад'ията асхалу далалат та'лиман ва та'аллуман." Далала лафзия вад'ия бул далалаттардын арасында эң жеңил үйрөтүүдө жана үйрөнүүдө. Ва амма гайруха фа фихи су'уба ва ла яктафи лизхари ма фи дамири. Караңыз, дамир бимаана калб. Башка далалаттар жазган, ишарат кылган, акылан далалаттарды алып келген, табигый далалаттар, бунун бардыгы жүрөгүңдөгү маселени даана так жеткизгенге жетпей калат да. Касыр да. Амма далалату табиияту ва казал акылия. فهي غير كافية لفهم المفصل. Чында беле далала акылиялар, табииялар бар өтө сатхий да. Мисалы, бирөөнүн көзү көгөрүп келди. Сен бир түшүнөсүң да, бир удар болду. Бирок
көзүң көгөргөнүн көрүп эле ким урду, эмнеге урду, качан урду, эмнеде урду, эмнеге урду, анын баарын түшүнбөйсүңбү? Ошондой эле кеп да. Wa amma al-isharat fa aydan lid-dalalati ghayru kafiya. İşaratlar dagы эмне жетишсиз. Wa fil kitabati mashaqqatun azima. Ал эми жазганда көп машакат бар. Tamam. فاحتيج في التعلم والتعليم إلى الألفاظ الموضوعة بإزاء ما في ضمائرهم واختص نظر المنطق بالدلالة اللفظية الوضعية. نعم. Айта кетчү нерсе мурда сабак боюнча وخامسها غير لفظية طبيعية дебедиби? غير لفظية طبيعية дегенде كدلالة سهيل الفرس على طلب الماء والكلى деген. Мисал алып келген, аттын кишинелегени суу талап кылганына жана чөп талап кылганына далат кылат деп. Лафзи, гойру лафзи табиий деди да. Бирок менин билишимче сахил деген баякы кишинелейт го. Ал үн да. Үн болгондуктан бул гойру лафзия кирбеш керек эле, бул лафзияга кириш керек эле. Же болбосо сахилден мурат башка нерсе да. Биз түшүнүп аткан кишинелөө эмес. Же ал он айт, же бир башкача кылат, айтор үнсүз бир нерсе кылып берет да. Шуну бир байкап коюш керек экен. Бирок бул жерде именно ошол аттын кишинегенин айтып атат. Ооба да. Талабил маи вал кала. Чаңкагандыгына же ачкандыгына. Чөп менен суу. Негизи эле ат кишинелегенде ошондой да. Экеле максатта болот да. Же чаңкаган болот, же бусак ачкан болот. Немечи жана онайт го жерге. Ал жөн эле кээде эле онап турат, кычканда жөн эле онап коет. Немеге эмес, тамакка немеси жок, маселеси жок. Анда кишинебейт, анда жөн эле барып туруп же басып калатын ары бери ушундай эме кылат да. Кыймыл аракет менен кылат анда. Же болбосо жүгүрүпсү келип калганда мисалы. Окуйсузбу дамлам? Ошолорду кылса болбойт мисалы. Ошонун бияка койсо окшошмок да. Оонаганы ордунда кыймылдап калуу. Жүгүрүүгө талап кылып жатканы. Жүгүрүүнү талап кылган депчи. Нам. Окуй бериңиз дамлам. Фасылдан баштаппы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаслун ва янбагhi أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على ثلاثة أنحاء. أحدها المطابقية وهي أن يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان والناطق. وثانيها التضمنية وهي أن يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلالته على الحيوان فقط. وثالثها الدلالة الالتزامية وهي أن لا يدل اللفظ على الموضوع له ولا على جزئه بل على معنى خارج لازم للموضوع له. واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له إليه كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة وكدلالة اللفظ العمل على البصر. قررس. Demek dalala lafziye vadaiye al süylödü jana ilimlerde kollanılgan. Demek al 3 türgө bölüngöndүгүн билүү зарыл болот. Ооба. Чындыгында далала лафзия вадаиянын 3 түрлүү даражада бөлүнүшүн билиш керек дейт, Алар кайсы? Мутабиқия, тадаммуния жана илтизамия. Мурунку сабактарда өткөнбүз, мутабиқия деген эмне? Мутабака деген нерсе дал келүү деген, Мисалы, мутабакат лил вакиъ дейт го, чындыкка дал келүү. Мутабиқия деген кандай? Бизде бир сөз бар. Ал сөздүн өзүнүн коюлган бир мааниси бар. Мисалы, арстан. Ошол арстан деген сөз Африкада жашаган, жырткыч болгон, веси мынча, бою мынча, узундугу мынча, ушундай килограмм эт жей турган өзүнчө бир жаныбарга коюлган. Тамам? Эми
мен арстан деп туруп ушул арстанды этибарга ала турган болсом, коюлган сөз, коюлунган маанисине жүзмө жүз далат кыла турган болсо, эмне болуп аталат экен? Мутабикия. Которо бериңиз. Мисалы, инсандын инсандын хайван, жандуу жана сүйлөшүү экендигинин топтомуна далалат кылуусу. Айва. Анткени инсан деген сөз хайвану натык дегенге коюлган да. Тамам. Эми мен инсан деп туруп хайвану натыкты айта турган болсом, анда эмне деп аталат экен ал далалат? Далал мутабикия. Экинчиси далала тадаммуния. Бул тадаммуния деп неге аталды? Лианнаху ятадамман. Бир нерсени камтып алуу деген, мисалычы, тадаммуния деп аталды, анткени бул камтып алат. Эмнеге дегенде, бул өзү камтып турган ичиндеги бир маанисинин бөлүгүнө далат кылып жатат да. Котордуңуз? Ал дегенде лафз кайсыл нерсе үчүн коюлган болсо, ошол маанинин бир бөлүгүнө далалат кылат. Эми ушул жерде бир неме бар. Айта кетиш керек. Бул жерде жузу дебедиби? Бөлүк депчи. Жузу эки түрлүү болот экен да. Жузу хисси жана жузу маанауи. Мисалы, жузу маанауидеги хайванун натык инсандын немеси да тарифи. Мен инсан деп туруп хайванды эле этибарга алсам, же натыкты эле этибарга алсам, бул эмне болот экен? Далала тадаммуния аля жузин маанауи да. Түшүндүңүзбү? Инсан деген сөздүн маанисинин бир бөлүгүнө далат кылып жатам да. Түшүндүңүзбү? Маанисинин бир бөлүгүнө. Ал эми жузун хисси деген кандай? Мисалы, Зайд дейна. Зайд. Зайд деген ким? Бул многу адам. Тамам? Многу адам. Кудай сактасын, Зайд кырсыктап калды дагы, жарым денеси жок да. Жарым денеси келди туугандарына. Тамам? Жарым денеси жок, жарым денеси келди. Эми ошол жарым денеси жатат да. Мисалы, ошондо Зайд кана мен азыр жаназа окуйын деп туруп, анын туугандары келди, допустим. Ошондо Зайд кана дегенде Зайдтын өзү барбы? Ал жерде же Зайдтын бир бөлүгү эле калдыбы? Зайдтын бир бөлүгү эле калды да. Демек, ошол жерде Зайд кана деп туруп айтканында дагы эмне болот экен? Далала тадаммуния болот. Эмнеге дегенде, Зайдтын бир бөлүгүнө далат кылып жатат, жана ал бөлүк кандай бөлүк? Маанауи эмес, хисси да. Тамам. Же болбосо бирөө машинесин талкалап алды, машинесинин жарымы эле калды да. 2 баллону кеткен, мотор саторлор жулунуп кеткен, машиненин жарымы эле калды. Атасы урушуп атат, кана машине депчи. Ал жерде кана машине дегенде машиненин жарымы гана деген мааниде да. Ошол дагы эмне? Жузу хисси. Демек, ар дайым эле маанауи жагынан өзүнүн бөлүгүн далат кылгандар эмес, балким хисси жагынан да далат кылып калгандар эмне кылабыз? Этибарга алабыз. Айо, окуй бериңиз. Үчүнчүсү далалатул илтизамия. Ал лафз кайсыл нерсе үчүн коюлган болсо, ошого дагы далалат кылбайт, жана өзүнүн ичиндеги жүзүнө дагы далалат кылбайт. Тескерисинче, кайсыл нерсе үчүн коюлган болсо, ошону лазым Туткан сырткы бир мааниге далат кылат. Мисалы иретинде айтып атат. Валлазим хуа ма янтакилу зихну минал мавдуи лаху илейхи. Лазим эмне десе, ээрчип келе турган нерсе да. Лазим ал ушундай нерсе. Ал хуа ма янтакилу зихну минал мавдуи лаху илейхи. Качанда сен бир мааниге коюлунган сөздү укканда, сырткаркы бир мааниге сенин зээниң эмне кылат? Шашат. Сенин зээниң ошого жүгүрөт. Мисалы, кадалалатил инсан аля кабилил илм ва сунаатил китаба. Мисалы, инсан деген сөз негизинде хайванун натык деген мааниге коюлган. Бирок сен инсан дегенде башка да бир маанилер адамдын акылына келип калат. Мисалы эмне? Кабилил илм.
Tamam. Ошол қабилил илм деген маанан хориж да. Эмнеге хориж? Анткени инсан мынау нерсеге мавду лаху. Туурабы? Мавду лаху. А бул маани хориджун минел мавду лаху. Tamam. Эми качанда сен инсанды айтканда ушул мааниге зенин жүгүрө турган болсо, бул не деп коет экен? Бул даллатты далалату ал-илтизам деп коет экен. Ва кадалалати лафзил ама алал басар. Бул жерде аздай бир айта кетчү нерсе. Лазим зихни, лазим хариджи дегендерди мурун өттүк беле, элекпизби? Бирде өттүк беле, же өтө элекпизби? Сулламдан өттүк окшойт, а? لازم ذهني لازم خارجي جنا لازم ذهني وخارجي لازمдин урматтуу бир туугандар 3 түрү бар экен да. Акылда лазим, жашоодо лазим жана акылда жана жашоодо лазим деген. Экөөнүн айырмасы эмне? Бул жерде так түшүнүшүбүз керек да. Өтө важный нерсе. Жашоодогу лазим менен акылдагы лазим экөөнүн айырмасын билиш керек жана мантыкчы кайсыны лазим катары тутат, ошону билишибиз керек да. Караңыз. Лазим зихниден ал ушундай нерсе. Ал акылыңда ар дайым эмне болот? Ээрчип келет акылыңда. Мисалы, ал-басар лил ама. Басар эмне лазим? Ама малзум. Ама дегенди укканда ар дайым адам баласына эмне келет? Басар немесине келет. Эмнеге дегенде анткени аманын мааниси адамул басар амма мин ша'нихи ан якуна басиран. Көрө ала турган хайван көрбөй калса ошону эмне дейт экен? Ама дейт экен да, көзү азиздик дейт экен. Эми караңыз. Эмне үчүн басар лазим зихни болгон? Анткени бул зейинде гана ар дайым кош жанаша жүрөт да. Эмнеге хориджи болгон жок? Анткени жашоодо ама өзүнчө إذا كان هو أعمى بمعناه هو ليس باصر وإذا كان باصرا ليس بأعمى. Эгерде жашоодо көрүүчү болсо, демек ал көзү азиз эмес. Эгерде көзү азиз болсо, анда ал көрүүчү эмес. Демек, лузумдук акылда гана экен, немеде эмес. Не деп коет? Жашоодо эмес. Жашоодо эки башка да. Лазим хориджи мисалы ас-саваду лил-гураб. Карганын кара болуусу. Ошондой эле. Карга малзум, сават эмне? Лазим. Мен неге бул хариджи болду? Лазим хориджи деген кандай? Караңыз, экөөнүн айырмасы эмне? Лазим зихни деген акылыңда ар дайым жанаша жүрөт. Ал эми лазим хориджи деген жашоодо ар дайым жанаша жүрөт, бирок акылыңда сен экөөнү эки башка кылып ажырата аласың. Лазим зихниди сен акылыңда экөөнү эки башка кылып ажырата албайсың да. Мындайча айтканда, сен акылыңда аманы басорсуз түшүнө албайсың. Түшүнүңүзбү? Ошол сыңар эле жашоодо дагы эмне? Карга кара болот. Бирок акылда мен карганы ар түрлүү башка түрлөрдө деле элестете алам. Ошондуктан бул лазим хориджи болду, лазим зихни деп келген жок. Эми үчүнчүсү лазим зихни ва хариджи. Экөө тең, бул жерде экөө тең табылат. Мисалы аз-заужия лил арбаа. Төрттүн жуп болуусу. Төрттүн жуп болуусу жашоодо дагы жуп. Жуптук төрттү ар дайым ээрчит жашоодо дагы. Жана жуптук төрттү ар дайым ээрчит акылда дагы. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан лазим зихни ва хариджи болду да. Жазып алыңыз. Почерк кандай экен? А? Нормально. بالنسبة البصر للعمى وجه
العمى على البصر. Жоқ. البصر للعمى. البصر هو لازم والعمى هو ملزوم. قلنا كدلالة اللفظ العمى على البصر. ооба ама басорго далалат кылат. Түшүндүңүзбү? Ама деген сөз басорго далалат кылат. Кандайча далалат? Далала илтизамия. Кайсы нерсе далалат кылса, ал мальзум болот, далалат кылынган нерсе лазим болот да. Далал илтизамияда. Түшүндүңүзбү? Мен басорду укканда ама эсиме келбейт да. Бирок аманы укканда дайым эмне келет эсиме? Басар эсиме келет. نعم وقيسبو فصلا فصل الدلالة التضامنية والالتزامية لا توجدان بدون المطابقة. قسقا эле окутар эле. دلالة تضامنية والالتزامية دلالة مطابقасыз табылбайт. Негизи жумхур алымдар, мантыкчылар эмне дейт? Далала кайсыл жерде далал илтизамия табылса, ал жерде сөзсүз далалат мутабака бар. Кайсыл жерде тадаммун табылса, демек ал жерде сөзсүз эмне бар? Мутабака бар. А бирок эгерде мутабака бар болсо, анда илтизам табылыш керек деген шарт жок. Мутабака бар болсо, анда тадаммун табылыш керек деген дагы шарт жок. Ошо сыңар эле, эгерде илтизам табылса, тадаммун табылыш керек деген шарт жок. Тадаммун табылса, илтизам табылыш керек деген дагы шарт жок. Эки эле шарт иштейт экен да. Эгерде илтизам табылса, мутабака бар, эгерде тадаммун табылса, мутабака бар. Башканын баары иштебейт экен да. Тамам? Ошону айтып атат. الدلالة التضامنية والالتزامية لا توجدان بدون المطابقة. Эмнеге? Мына жерде истидлалды сонун кылат да. ذلك لأن الجزء لا يتصور بدون الكل. Которыңыз. Нам. Кандай болуп калды десе, себеби жүз бир бөлүк ал күлсүз эмне табылбайт. Бул дамлам кайсыга мисал берип атат? Тадаммунга мисал берип атат, а? Тадаммунга бидуни мутабакасыз болбойт дегенге. وذلك لأن الجزء لا يتصور بدون الكل. Жүз кандайча эске келме келе, кантип жүз болмого эле күлсүз. Туурабы? Кантип бир адамдын кулагы келет, эгерде ал адам өзү да келбесе дегендей мааниде да. Демек бул мисал эмнеге? Мисал лит-тадаммун. Мисал дегенде мисал эмес, баягы бир истидлал акли да. Ва када лазим бидунил мальзум. Бул кайсыга неме? Истидлал. Илтизамия гана. Ва таби'у ла южаду бидунил матбу'. Бул экөөнү тең камтып ала турган неме экен да? Истидлал. Мисал. Истидлал. Тадаммуни жана илтизам. Мутабака болбош. Ооба. Нам. Кеттик. والمطابقة قد توجد بدونهما. Нам. قد демек Геде мутабака бар болот, тадаммуну дагы жок, илтизамы дагы жок. Демек сейрек кездешет дегендиги, значит, геде мындай деле болуп калат экен да, туурабы? Кандай мындай? Геде мындай болот да, геде мутабака бар, тадаммун да бар, илтизам да бар. Геде мындай болот, мутабака бар, тадаммун бар, илтизам жок. Геде болот, мутабака бар, тадаммун жок, илтизам бар. Демек, мутабака асыл да өзү дагы боло берет экен, кээде тиги экөө менен кошо дагы боло берет экен. Кээде бирөө менен кошо болуп калат. Бул экөө тигиси жок болбойт. Болбойт. بجواز أن يوضع اللفظ لمعنى بسيط لا جزء له ولا لازم له. Кээде бир сөз бир мааниге коюлат, ал маани басит. Мисалы инсан мураккап мааниге коюлган да, хайван натык деп. Мураккап мааниге коюлган. А кээде бир нерсеге коюлат, ал маана басит, анын бөлүгү жок. Бөлүгү жок болсо ал жерден не да чыгышы мүмкүн эмес? Тадаммун дагы чыгышы мүмкүн эмес. Ошондой эле кээ бир нерселер болот, анын лазими жок. Бул жерде негизи көп нерсенин лазими жок да. Мисалы азыр
неметип баштасак, санап баштасак, көбүнчөсү ушуга түшөт да. Мындай да, эң аз далалат илтизам да. Далалат илтизам эң аз. Эң көп далалат мутабака, ортодо далалат тадаммун. Тадаммун да көп эле чыгат. А бирок далалат илтизам өтө аз чыгат. Эми мына жерде айтпай кетиппиз жана. Мантыкчы эмнени изилдейт? Далалату вад'ияны изилдейт. Ошонун арасында далала илтизамияга келгенде лазим зихни аралашкандарды изилдейт экен да. Муну экөөнү изилдейт. 1, 2. Же ал лазим зихни хорижи болот, же ал лазим зихни болот. Жөн эле лазим хорижи дегендер бар го, булар эмне экен? Изилденилбейт. Бул нерсени имам Шейхул Ахдари рахимахуллах немесинде айтат, ырында айтат: далалату лафзи аля ма вафака яд'унаха далалату мутабака ва джуз'ихи тадаммунан ва ма лазим фахуа илтизамун ин би ақлин илтузим дейт. Ин би ақлин илтузим. Эгерде акылга лазим турта турган болсо дейт экен. Окуйсузбу? أن يوجد معنى لا لازم له فإن لكل معنى لازما البتة وقاله أنه ليس غيره. قلنا المراد باللازم هو اللازم البين الذي ينتقل الذهن من الملزوم إليه، وقولك ليس غيره ليس من اللوازم البينة، لأن كثيرا ما نتصور المعاني ولا يخطر ببالنا معنى الغير فضلا عن كونه ليس غيره. نعم. فإن قلت деген булардын не деп коет? Фанкале деп коет, а? I'тирад. Фанкала. Фанкала? Фанкала деп коет. Бул нерсе мындай да, өзү фанкаланы ар дайым эле по факту эйтираз болгондо гана алып келе бербейт да. Элестетиңиз, эйтираз жок. Эч ким эйтираз кылган жок. Бирок китепти жазып аткан адам мына жерден эйтираз чыгып калышы мүмкүн деп туруп, талабаны өстүрүү максатында фанкалаларды коет да. Мындай десең мындай болот. А мындай деп ойлосоң анда мындай болот деп туруп, биринчи суроо берет, суроонун жообун берет, ошентип ошол аркылуу эмне кылат экен? Бышыртат да, фанкала деп коет. Бул нерсени өзү бул жерде Аллама Рози рахимахуллахунун Фахруддин ар-Рози бар го. Ошонун мазхабы боюнча бир аз өзгөчөлөнөт да. Аллама Рози рахимахуллахунун мазхабы боюнча ар бир нерсенин лазими бар дейт. Биз айтпадыкпы? Мутабака табылса, лазим табылышы шарт эмес деп. Аллама Рози рахимахуллах жок, сөзсүз түрдө тадаммун болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн, бирок лазим сөзсүз түрдө бар дейт да. Жок дегенде аннаху лайса гойруху дейт. Мисалы, караңыз. Мен айттым да. Зарвака бул китеп дедим да. Бул китеп дедим да. Китеп деген укканда сиздин акылыңызга китеп деген укканда башка да лавазимдер келет дейт да ал. Кандайча? Китеп экен, демек ал тетрад эмес, ручка эмес, машина эмес, үй эмес, төшөк эмес, сумка эмес, парта эмес деген аннаху лайса гойруху деген нерсе дагы кошо келет дейт да. Ошол гойрду лазим деп айтат. Ошол гойрду лазим деп айтат да. Түшүндүңүзбү? Ошентип айтат. Бул эң төмөндө болсо негиз болуш керек деп айтат. Негизи гойр болбосо да бир лазими бар. Эгерде такыр болбосо жок дегенде аннаху лайса гойруху деген келет дейт да. Түшүндүңүзбү? Буга алымдар не деп жооп берет? Аллама Рози рахимахуллахунун айткан аннаху лайса гойруху деген туура бул лазим. Бирок лазимдер да үчкө бөлүнөт экен да. Биз баа өтпөдүкпү мурда сабакта? Лазим байин би маанал ам, лазим байин би маанал ахас, лазим гойру байин. Эсиңизде барбы ошолор? Анда шыр жазып албайсызбы? Неме айтып берейин. Эң күчтүүсү лазим байин би маанал ахас. Лазим байин би маанал ахас. Тарифи төмөндөгүчө. Якфи мин тасаввурил мальзум. يكفي من تصور الملزوم جزم العقل باللزوم. يكفي من تصور الملزوم جزم العقل باللزوم.
يكفي من تصور الملزوم جزم العقل باللزوم. Manisi mındayça. Malzumdu görör zamat ele lazim eske gelet deyt da. Malzumdu görüştük saga жетиштүү болот, lazim esine gelgendik. Бул эң күчтүү нем экен да. Башка эчтекеге муктаж болбостон малзумду эле көрөсүң, малзумду көргөндө эле эмне келет? Lazim келет да. Мисалы эмне? Al-basar lil-ama. Tamam. Al-basar lil-ama. Sen каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ойлоносуңбу, ойлонбойсуңбу, ар бир адамга ама дегенде сөзсүз түрдө эмне келет? Басар келет. Бул эң күчтүү лазим экен да. Экинчи орундагы лазим байин бима'нал аам. Лазим байин бима'нал аам. لازم بين بمعنى الأعم. تعريفي تمنى لا بد من تصور اللازم والملزوم. لا بد من تصور اللازم والملزوم حتى يجزم العقل باللزوم. لا بد من تصور اللازم والملزوم حتى يجزم العقل باللزوم. لا بد من تصور اللازم والملزوم حتى يجزم العقل باللزوم. Manisi tömöndөгүчө. Lazimdi жана малзумду көргөндө экөөнүн ортосундагы лүзум бар экендигин акыл шыр эле түшүнөт дейт да. Бир менен экинин ортодогу айырмасы эмне болуп калды ошондо? Birincisinde malzumdu ile tasavvur. Malzumdu ile görсөң lüzumdu түшүнөсүң да. А бул жерде lazim байин бима'нал аамда malzumдун өзүн көрсөң lazim эске келбейт. Бирок malzumду да коюп, lazimди да коюп, экөөнү бирдей караганда эмне болот? Ойлонбостон, шектенбестен, күмөндөнбөстөн эмне кыласың? Lüzum бар экен дейбиз да. Бунун мисалы эмне? Az-zawjiyya lil-arba'a. 4-түн завуч болуусу. 4-түн же болбосо 100-дүн дейли, 100-дүн жуп болуусу. Караңыз, мен сизге жөн эле 100 десем, жуп деген ой келе бербейт да. 101 десем, так деген ой келе бербейт да. Санды айтып жүрө беребиз, бирок ар дайым бул жуп, бул так деп бөлүп жүрө бербейбиз да. Бирок эгерде 100 жана тактык деп экөөнү бир контекстте айтсам, сиз күмөндөнөсүзбү же ойлоносузбу же шыр эле туура 100 тактык неме жуптук экөөнүн ортосунда эмнеси бар, мамилеси бар деп сразу эле ынанасызбы? Түшүндүңүзбү? Бул эмне деп коет экен? Lazim байин бима'нал аам. Караңыз, эмне үчүн байин деп аталат бул экөө тең? Байиндин мааниси ла яхтажу иля назар деген да. Байин бима'нал ахос, байин бима'нал аам. Экөөндө тең ойлонбостон кабыл кыласың да. Просто бирөөсүндө ахосто малзумду көрсөң эле лүзумду билесиң. Немеде? Аамда малзумду да көрүш керек, лазимди да көрүш керек. Экөөнү тең бирдей көргөндө анан кийин эмне? Экөөнүн ортосунда связка бар экендигин эмне кыласың? Якин кыласың. Үчүнчү бөлүгү, үчүнчү түрү лазим гайру байин. Лазим гайру байин. يحتاج إلى نظر حتى يجزم العقل بالحاصل. حتى يجزم العقل بالحاصل. يحتاج إلى نظر حتى يجزم العقل بالحاصل. Ойлонууга муктаж болосуң, ойлонуп анан кийин экөөнүн ортосунда связка бар экендигин эмне кыласың? Якин кыласың. Мындайча айтканда, бунусунда малзумду да аласың, лазимди да аласың, анан иши ойлоносуң да. Ойлонуп, акыл калчап анан кийин экөөнүн ортосунда эмне бар экен? Лүзум бар экен деп туруп эмне кыласың? Анан кийин якин кыласың. Мисалы эмне?
эгерде согуш болсо анда баалар кымбаттайт. Мисалы кээ бир адамдар эмнеге деши мүмкүн да. Мисалы согуш жана кымбаттоо, согуш жана жашоо турмуштун немеси түшүп кетиши, ошонун баардыгын түшүнбөй калышы мүмкүн. Бирок ойлонот, ойлонсо чындап эле согуш болгон жерде чек аралар жабылат, ал жерге инвесторлор келбейт, ал жерде бизнестер токтойт, ал жерде көптөгөн маселелер болот. Андан кийин ошол себептен эмне болот экен? Ошол себептен элдин жашоо турмушу төмөндөйт деген лүзумга келет да. Бул жерде ал ойлонуш керек. Эми караңыз. Аллама Рози рахимахулла айткан аннаху лейса гойруху деген бар го. Бул ошол лазимдин кайсы түрүнө кирет? Ахосқа, аамга же гойру байинге киреби? Жок, гойру байинге кирбейт да. Гойру байинде мындай да. Сиз мисалы мен айттым да, Зарвака бул китеп дедим да. Тамам? Бул китеп дедим. Китеп десем, демек бунун Рози айткан боюнча лүзуму кандай? Аннаху лайса гойруху. Бул ат эмес. Ат эмес. Эми бул китеп демек ал ат эмес. Экөөнү бирдей алып келсем сиз ойлоносузбу же шыр эле кабыл кыласызбы? Китеп жана ат эмес десеңби? Шыр эле кабыл кыласыз. Демек бул гойру байин болуш мүмкүн эмес. Анткени гойру байында ал ойлонот да. Биманал аамга кирет да. Түшүнүңүзбү? Бул биманал аамга кирет. Аалымдар эмне деген? Мантыкчылар айткан далала илтизамияда лазим болуш, кандайча лазим болуш керек? Лазим зихни болуш керек. Андан сырткары лазим байин биманал ахос болуш керек дешкен. Сен айтып жаткан Фахрудин Ар-Рази рахимахулла айтып жаткан неме мисалдар лайса гойрухунун бардыгы эмнеге кирет экен? Лазим байин биманал аам дегенге кирет дейт. Түшүнүңүзбү жоопту? Бирок караңыз, неме жоопту неметип коелу. Ошону айтып атпайбы? Fa in qulta la nusallimu an yujada ma'nan la lazima lahu. Ушундай бир маани бар, анын эч кандай лазими жок десең, биз аны кабыл кылбайбыз дей турган болсоң. Fa inna li kulli ma'nan laziman albatta. Чындыгында ар бир маанинин өзү менен чогуу келген лазими бар. Wa aqalluhu annahu laysa ghayruhu. Жок дегенде ал башкасы эмес деген. Qulna al-muradu bil-lazim huwa al-lazimu al-bayyin alladhi yantaqilu adh-dhihnu min al-malzumi ilayhi. وقولك ليس غيره ليس من اللوازم البينة لأن كثيرا ما نتصور المعاني ولا يخطر ببالنا معنى الغير. Чындап, бул лазим байин биманал ахос эмес да. Ахос дегенде мындай да. Ахосто мен китеп дегенде, демек ат эмес, демек машина эмес, демек ал адам эмес деген толтура миң деген маселелердин бардыгы китептен башканын бардыгы акылыңызга келип калыш керек да, ушул эмес депчи. Бирок андай болбойт да. Туурабы? Китеп дегенде эле бул ат эмес дегендин бардыгы келе бербейт да. Акылыма шыр эле. Ошондуктан бунун айткан мисалы лазим байин биманал аамга түшкөндүктөн алымдар лазим байин биманал ахоско амал кылгандыктан эмне кылышкан экен? Анын айткан немесин четке кагышкан. Бул жерде Ширкути рахимахуллонун немеси бар, хашиясы бар. Анан кийин шашпай окусаңыз, хашияда Ширкути рахимахулло мындайча неме кылат да. Буга мен дагы ынанып, канча бир 3-4 ай ошентип жүргөм да. Кийин анан шарт тазиптен сабак бергенде анан кийин аны деп оюмду өзгөрттүм да. Ширкути рахимахуллонун хашиясын өтө катуу жазган. Айтат. Сен айтып атасың, лазим байин биманал ахос этибарга алынат. Лазим байин биманал аам этибарга алынбайт деп атасың. Токто дейт да. Сен жана сага чейинки алымдар лазимге мисал алып келгенде кандай мисал берген дейт? Азыр өттүк го. Инсан аля сунатил китаба ва қабилил илм. Илим кабыл ала алат деген мисалдарды бересиңер. Инсандын илим кабыл ала алат дегенине лүзуму кандай лүзум дейт? Аам ахоспу гойру байинби десе, ал дагы аам. Анткени инсан десе, бул илим ала алат деген ойга келе бербейт ар дайым. Бирок эгерде инсан жана илим ала алат деп отдельно коюп туруп экөөнү бирдей карасам, дароо элем эмне кылам? Кабыл кылам. Мындайча айтканда, силер мисал бергенде ар дайым лазим байин биманал аамдын мисалдарын берип жүрөсүңөр.
Анан Аллама Рози бул жерде өзүнүкүн айтса, силер четке кагып туруп, лазим байин биманал ахос болуш керек деп атасыңар. Хотя силерге чейинки Ибн Сина жана башка ушул мантыктын эң башында тургандар бирөөсү дагы лазим байин биманал ахос болуш керек деп айтпаптыр. Экинчиден мисал бергенде силер өзүңөр лазим байин биманал аамга түшө турган мисалдарды берипсиңер дейт да. Түшүндүңүзбү? Дегенде мен да ушуга ынанып жүргөм да. Көрсө, маселе кандайча? Биринчиден мисал бул далилге жарабайт. Шейх Имам Газали рахималлахунун сөзү бар: "Ла мушахата фил амсал" дейт. Мисалдарда талашып, тартышуу бул болбойт да. Маанини айттыбы, маанини кармай бер. Эгерде мисал түшпөй калса, анда түшө турган мисал коюп ал. Бирок мисалдарды эмне кылып талашып жүрбө дейт да. Демек мисалдарды асыл кылып кармап алганыбыз туура эмес экен да. Биринчиден. Экинчиден эң токот ери Аллама Рози рахимахуллах өзү Мантыкул Мулаххас жана Шархул Ишарат деген китептеринде өзү айтат: "Лазим байин би мағнал ахос" ошол этибарга алынат деп. Тасрих кылат да. Түшүндүңүзбү? Тасрих кылат. Ошондуктан баягы илимде бар го, бир нерсени окуп эле шыр эле немеге өтүп кетпеш керек экен да. Ошонун мазхабыначы. Дагы шашпай бир убакыт берип, башкалар менен сүйлөшүп, андан кийин бир немеге өтүш керек экен. Жыйынтыкка. ليس من اللوازم البينة деп атат го. ليس من اللوازم البينة дегени, яғни غير بين, لازم غير بين деп деген маани. Жок. ليس من اللوازم البينة да мурад ليس من اللوازم البينة بمعنى الأخص. Атак байин да бул. Атак бул байин. Бул жерде мааниси ليس من اللوازم البينة بمعنى الأخص. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.